Программабызды улантабыз. Бизде ушундай чыгармачыл чөйрөдөн дагы келген коногубуз бар. Таныштыралы. Кыргыз элине жалпыбыз билген, жалпыбыз сүйгөн Ильяс Абдразаковдун бир тууганы Нияз Абдразаков бүгүн студиябызда. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Бирге болсун. Рахмат. Баарыңыз кандай? Мына жакшы. Кудайга шүгүр. Жакшы жете алыңыздарбы? Жакшы жете алдык. Кандай Нияз, жакшысыңбы? Жакшы, өзүңөр кандай? Калуу тилек айтсаң болот, эки Нияздын ортосунда отурасың. Калуу тилек, балким кандайдыр бир ичиген жашырып айтыкпы? Эфирдин жүрүшүндө. Биз ушул жума боюнча ушу эрежелер тууралуу сүйлөштүк. Анан кийин ушу бүгүн жыйынтыктап атабыз. Сизде дагы ушундай эрежелерди, ырчылыктын эрежелерин бузбаган ырчы деп чакырдык. Сиздин өзүңүздүн кандай эрежелериңиз бар? Сахнада ушул нерсени кылганга болбойт, же ушул нерсени кылам деген. Жакшы суроо экен. Мен биринчи эрежем жана бирөө кылган кылып атпай, бири-бири окшоштук, ошол кетирбеш, ошол катачылыкты кетирбеш да. Эң башкысы. Бирөөгө окшоштук болбош керек, өзүмдүн эме жеке мындай эрежеңиз. Эрежем болушу керек. Номер 1 болбосо да өзүмдүн бир өзгөчөлүгүм болуп туруш керек деп ойлойм. Ошол. Ал эми бул жашоодо сиздин инсандык мисалы парызым катары деп кайсы эрежелерди санайсыз? Кайсы эрежелерди бузбаганга аракет кыласыз? Чыгармачылыктан тышкары. Чыгармачылыктан тышкары эрежелерди бузбаш үчүн жакшы бала болуп жүрүш керек да, жакшы жигит болуп, ата эненин сөзүн угуп, жаман бала болбой жүрүш керек. Ата эненин сөзүн угуп, бешке окуп. Ата энебиз жаман жолго алып барбайт го. Ооба, сөзсүз түрдө. Ал эми чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болот? Чыгармачылыгыбызда жаңылыктар жакшы буйруса Алихан деген жигит экөөбүз дуэт жазганбыз жаңы. Жолук чумага деген. Буйруса ошого клип тартканды эметип атабыз. Даярданып атабыз азыр. Даярданып атабыз. Жолук чумага сүйжөндө окшойт. Сүйжөн. Кимге арналган? Же бул жолдо чыгармачылык? Билбейм, мен обон чыгарсам Алихан сөзүн мен жазайын деп калды. Макул деп сөз жакты, аябай. Анан ырдадык. Алихан экөөңөр кимди жолук чумага деп жүрөсүздөр деп. Албетте бул тамаша. Клиптен көрөбүз буйруса. Буйруса сөз түрдө. Негизи сиздин Ильяс тууганыңыз ал кыргыз элине таанымал жакшы ырчылардын катарын толуктайт. Сиз жаңыдан гана чыгып келе жатасыз. Негизи чыгармачылыкка ушул байкеңиздин артынан аралашып калдыңызбы, же өзүңүз эле бала чагыңыздан ырдайсызбы? Негизи биздин ата энебиз, атабыздан, апабыздан ырчы, музыкант болгон. Окуулардан ошону бүтүп, анан кичинекейибизден ошол чөйрөдө жүрө берип, мен деле ошондон болуш керек. Анан Ильястын деле түрткүсү бар буга. Анткени чогуу жашайбыз бир жерде. Анын жасаган ырларын угуп, мен дагы кызыгам кээде. Мен да жасап кийин аранжировка жасап, обон чыгарып мен дагы. Ошентип мен бар жоктун Ильястын дагы ата энебиздин түрткүсү бар го бул чөйрөгө киришиме. Аганы көрүп ийни өсөт, жакшы нерсе экен. Ал эми обон жазгам деп атпайсызбы? Кандай учурларда ушундай жакшы чармаларды жазып каласыз? Илхам качан келет? Мурда илхам келишин күтөт элем, азыр. Илхамды келтирбей эле, чакырып алып эле. Азыр чакырып алабыз. Эми илхам келгенде башкача болуп келет го. Кайсы учурларда бул көбүнчө келет? Күндүзү, кечинде, уктап атканда? Билбейм, мен үчүн өзүм жалгыз отурганда кечинде. Жакшы экен, кийин сизге акыркы суроомду берип алайын анда. Азыркы учурда мисалы көпчүлүк жаш жаңыдан чыгып келе жаткан ырчылардын жылдызын ушул чоң сынактар гана жандырып коюп атат. Бир сынакка барып катышып, ал жактан алгылыктуу орунду ээлесе, албетте бул жакшы нерсе. Сиз ушул жаатында кандайдыр бир сынакка катышуу тууралуу ойлор, пландар барбы? Жок, мындай сынактарга катыша турган оюм жок. Эми сунуш деле боло элек, анан ойлонуп деле көрө экен, бирок катышпайм го деп ойлойм мен. Катышып деле көрсөңүз болот, бирок ошентсе дагы жакшы чармаларды жаза бериңиз. Баягы ырчынын багын бир эле ачат го. Баягы мөлмөлүм деп таанылды, мөлмөлүм деп картайды дегендей Малик Алкеев агабыз. Андыктан ушундай көптөгөн чармаларды күтөбүз, жаза бериңиз, ошолордун бири сөз түрдө хит болот, жана ушундай сизге көптөгөн ийгиликтерди алып келет. Ошондой ийгиликтүү инсандардан бири болуңуз, Нияз. Келип бергениңизге рахмат. Сизге рахмат. Урматтуу достор, бизге бөлүнгөн убакыт дагы ушуну менен соңуна келип жетүүдө. Биз сиздерге ар дайым ушундай колубуздан келишинче жакшы темаларды, материалдарды жана чыгармачылык клиптерди
берди. Тартуулаганга аракет кылабыз. Азыр болсо ушу башкы демөөрчүбүз тууралуу кыскача KG Group маалыматтарды компаниясы берели. тууралуу маалымат берип кетели. KG Group компаниясы калкыбыздын социалдык көйгөйлөрүнө ар дайым көңүл буруп келет. Көп балалуу үй бүлөлөргө, мамлекет кызматкерлерине, маданият жана спорт чеберлерине өзүбүздүн пландарыбыздын чегинде колдоо көрсөтүүгө ар дайым аракет кылып келебиз. Жуманын жума күнүндө биз бүгүн ойноттук KG Group компаниясынын керектүү белектерин. Ал эми кененирээк маалыматты сиздер 555 98 99 44 779 98 99 44 телефондору аркылуу байланышка чыгып кененирээк маалыматты алсаңыздар болот. Биздин өтүп кеткен эфирлерди TSKG жана Facebook социалдык тармагынан көрсөңүздөр болот. Facebook'тан бизге кат жөнөтүңүздөр. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда Нияз Манбеков жана Канышай Рысбекова экөөбүз болуп, биз сиздерди сүйөбүз. Кайрадан экран аркылуу көрүшкөнчө. Аман туруңуздар.